университетте бир ай мурун бул боюнча атайын тескемелери чыккан, кимдер катышат, кантип өтөт, кимдер катышат боюнча баардыгы жазылган. Биздин ошол жарыяга ылайык 2 студентибиз талапкер болуп катталган. Мына ушул 2 талапкерибиз буга чейин студенттер менен жолугушуу кечелерин өткөргөн. Ал жерде дагы суроо жооптор болгон, өздөрүнүн платформаларын социалдык тармактар аркылуу жарыя кылган. Бүгүнкү шайлоонун жыйынтыгы боюнча 2 номердеги талапкер жеңишке жетти. Бүгүнкү шайлоонун өтүүгө кайсы бир деңгээлде ачык айкын өттү деп ишенем. Албетте кайсы бир деңгээлде жана ошондой эле бул жерде катышуунун өзү чоң жеңиш. 3 студент арасынан чыктым деп өзүмдү мыкты студент катары көрсөтө алдым деп баалайм. Жана ошондой эле алдындагы жаңы шайланган жетекчиликтерди, ийгиликтерди, жетишкендерди, ошондой эле акыйкаттыкты темирдей бекем тартипти орнотот деп ишенем. Урматтуу жалпы Ош мамлекеттик университетинин студенттери жана ошону менен биргеликте ардактуу эжеке агайларыбыз, бүгүнкү шайлоонун жыйынтыгы менен Кудайым буйруп, могул Аккачы аппаратынын жетекчиси болуп отурам. Кудайга миң мерсе шүгүр айтам. Жана ошону менен биргеликте бүгүнкү шайлоо таза жана так өттү деп ишенимди айта алам.